Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Куршап айылынын тургундары. Бүгүн биздин Куршап айылыбызда өзгөчө бир сонун жаңылык, өзгөчө бир сонун саамалык. Анткени 2020 жана 2021 жылкы окуу жылынын алкагында жалпы республикалык тесттин жыйынтыгына ылайык республика боюнча эң жогорку бал алган 50 окуучунун тизмесинин катарында биздин Абдулла Таңатаров атындагы интернат гимназиясынын окуучусу Жолдошева Наргиза карындашыбыздын тизмеси да ошол эң мыкты окуучунун катарынан орун алган. Ал эми жалпы облус боюнча 2 алтын сертификатка ээ болгон окуучунун бири болсо, Өзгөн району боюнча жападан жалгыз алтын сертификаттын ээси Наргиза карындашыбыз болуп олтурат. Анда эмесе Наргиза карындашыбызды чын жүрөктөн куттуктоо менен бирге ушул сертификат тууралуу Наргиза карындашыбыздын өзү менен ой бөлүшсөк. Наргиза карындашым, биринчиден куттуктайбыз. Ушул сертификатка ээ болушуң менен, эң мыкты окуучу болушуң менен. Эми өзүң тууралуу айта кетсең, кандай ушул сертификатты алгандан кийин кандай ичиңде кубанычың менен толкундоолор болуп атса керек. Ой бөлүшө кетсең, бул сертификатка жетүү оңойго турган жок болуш керек албетте. Кандай аракеттердин, кандай мээнеттин артынан келди? Ушул жөнүндө өзүң ой бөлүшсөң. Бул сертификат менин кыялым болчу. Мен кыялыма жеткениме аябай кубанычтамын, аябай сүйүнүп жатам алтын сертификат алганыма. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, мен бул алтын сертификатка жетиш үчүн көптөгөн аракеттердин аркасында болдум. Биринчиден мен мектебиме терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул биринчи Осмон Жакыпов атындагы мектепте 1-класстан 4-класска чейин окугам. Жанбаева Гүлмира эжекеге терең ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийин 5-класстан 11-класска чейин Абдулла Таңатаров атындагы интернат гимназиясында окудум. Бардык мугалимдер жамаатына, ага эжекелериме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул эжекелеримдин, агайларымдын аркасынан ушул ийгиликке жетишип отурам. Анан дагы рекорд билим берүү мекемесинде дагы даярдандым. Ал жердеги ага эжекелериме дагы терең ыраазычылыгымды билдирем. Негизинен менин даярдыгымдын баардыгы мектептен башталды десем болот. Негизги фундаменттин баардыгы мектептен курулат. Негизинен математика жана кыргыз тил бөлүмүнөн. Ошол математика, кыргыз тил бөлүмүнөн биз кошуу, көбөйтүү, бөлүү, ушул сыяктуу нерселерди үйрөнүп, теңдеме негизги фундаментти кура алабыз дагы. Андан кийин аксаган жерлерибизди кошумча курстарга барып, аксаган жерлерибизди толтура алабыз. Ошол сыяктуу эле мен дагы ушул гимназияда эле окуп, даярданып, өзүмчө кызыгуу менен ушул мектепте эле даярдандым 10-класста. Анан 11-класста ушул рекорд билим берүү мекемесинде кошумча даярдандым. Анан дагы бул рекордтун мага тийгизген таасири аябай чоң болду. Себеби мен ушул билбеген темаларымды ошол рекордко барып үйрөнүп, ошол билбеген темаларым тестте келген суроолорду, татаал суроолорду кантип иштөө керек, анан дагы кантип белгилөө керек, ошол сыяктуу эрежелердин баарын рекордтон үйрөндүм десем болот. Алдыдагы ой максаттар кандай? Кайсы окуу жайга тапшырып, кайсы кесипти аркалайын деген ой максаттарың бар? Мен АУЦага тапшырайын деген кыялым болгон. Кичинемден бери кыялданып келгем, бул АУЦага тапшырам деп аябай кыялданчумун. Кийинчерээк 10-класста АУЦадан кичине алыстап Ала Тоого тапшырам деген максаттар пайда болгон. Бирок алтын сертификат алгандан кийин АУЦага тапшырам деген ишеним кайра пайда болду. АУЦага тапшырып филология бөлүмүндө английскийден ошого тапшырайын деп атам. Анан дагы за граница, зарубеж окуганга да пландар бар. Мен досторума, классташтарыма, анан дагы группалаштарыма, рекордто чогуу окуган досторума терең ыраазычылык билдирем, что алар ар дайым жанында болуп, колдоп, анан дагы негизинен айтышат го, айлана чөйрөгө карап адам өзгөрөт деп. Ошол дагы адамга таасирин берет да. Кайсыл айлана чөйрөгө барба, баары бир өзгөрөсүң. Эгер жаман чөйрөгө болсо, жаман жака, эгер жакшы болсо, жакшы. А мен үчүн баары жакшы болду. Кудайга шүгүр, что ушундай досторум, классташтарым бар болгон үчүн. Анан дагы менден кичине муундарга айта турган кеңешим бул ошол азыртадан ортого жалпы республикалык тестке даярданып баштай бергиле. Себеби кийинчерээк башаламан болуп кетиши мүмкүн. Кошумчага кайсы предметтерден даярданам деп, анан негизги тест болуп, ушинтип башаламан болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эртерээк даярдана берген жакшы. Саламатсыздарбы? Мен сөзүмдү бул биздин мектепте акыркы 3 жылдан бери жазылып илинип турган учкул сөз менен баштагым келип атат. Мына жерде көрүнүп турат. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат деп. Ошол бүгүнкү күндө билим бизге аба менен суудай керек. Кыргызстанды билим гана алдыга алып чыгат. Кыргызстанды билим гана Кудай буйруса гүлдөтүп өнүктүрөт деп ойлойм. Ошон үчүн биз
мугалимдер жамааты колубуздан келишинче өзүбүздүн мекенибиздин оорубай гүлдөгөн мамлекет болуп айланышына өзүбүздүн колубуздан келген жумушубузду жасап жатабыз деп ойлойм. Ошонун жыйынтыгы катары мына акыркы жылдардагы биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн жыйынтыктары, алар дээрлик 100% окуу жайларына жайгашышат, өздөрү каалаган кесиптин ээлери болот жана мыкты адистер өсүп Кыргызстандын алдыңкы адамдарынын катарын толуктап жатышат бул күндө. Эми Наргизага келе турган болсок, Наргиза дагы ошолордун бири. Мына быйыл маңдайы жаркырап Кыргызстан боюнча 58 эң мыкты окуучунун катарына кошулуп, Наргиза дагы 224 балл менен президенттин колунан өзүнүн сыйлыгын, алтын сертификатын алат деп күтүп турабыз. Наргиза өзү жөнөкөй, мүнөзү аябай ачык айрым, жаркылдаган жакшынакай кыз. 5-класста келгенден бери жакшы окуйт эле бизде, жакшы аракетчил кыз. Мындан мурда дагы кандай конкурс болсо ошолорго катышып, өз алдынча иштейт. Өз алдынча билим алууну аябай жакшы өздөштүргөн. Анткени билим алуунун эң жакшы жолу бул өз алдынча билим алуу болуп эсептелет да. Ошондуктан Наргиза муну аябай жакшы өздөштүрүп алган. Мындан 2 жыл мурда болсо керек, мен Чилистемен деген конкурста дагы Алматыга бир жумалык путевка утуп алган болчу. Кыргыз тили адабияты боюнча дагы олимпиадага катышат. Математика сабагынан дагы бул кыздын ой жүгүртүүсү аябай жакшы. Кыскасын айтканда, төгөрөгү төп келишкен окуучу кызыбыз. Мына бүгүн ошону көрсөтүп, аны тактап, тастыктап, мына алтын сертификат алды. Ал окугандан талыкпаган, окугандан ошол өзүнүн келечегин көргөн окуучу кыз да. Ошондуктан мен ойлойт элем, ар бир окуучу, ар бир ошо мектепте окуп жаткан окуучу эгерде келечекте алдына чоң максат койгон болсо, анда ошол талыкпай изденип, окуп, эмгектениш керек. Биз ошо билим менен гана бардык жакшылыктарга жетишебиз. Билим жеңет деп мен ишенем. Наргизаны дагы бир жолу куттуктайм. Бул биздин сыймыгыбыз, кубанычыбыз. Бир гана мектептин эмес, Куршаптын эмес, өзгөн району, атүгүл Ош облусу боюнча дагы 2 окуучу болгон болсо, ошонун бири биздин Наргиза болуп атат. Ошондуктан Наргизаны тарбиялаган ата-энесине да ыраазычылык билдиребиз. Жалпы элибиздин атынан бакыт, ийгилик каалайбыз кызыбызга. Наргиза жөнүндө айтсам, ошо мектепке келген күндөн тартып өзүнүн зиректиги, билимге болгон умтулгандыгы менен айырмаланып турчу. Мына бүгүн ошонун жеңишин, мөмөсүн көрүп отурабыз. Бул бир эле Куршапка эмес, жалпы Өзгөн району Ош областына чоң сыймык деп сыймыктануу менен баарыбыз кубанычта турабыз азыр. Наргизанын мындан аркы окууларына ийгилик каалайбыз. Келечекте бир Кыргызстанды үмүттөндүргөн кыздардан болсун.